1941-45 жылдагы улуу атамекендик согуш жылдарындагы тылдагы күжүрмөн эмгектин ардагери Кошоева Айганыш. Кошоева Айганыш Деркенбай кызы 1912 жылы азыркы Каракоо айылында туулган. 1916 жылы үркүн учурунда ата-энеси менен Кытай жергесине барып келген. Ошол жылдары Айганыш эне 4 жашта экен. Бала кезинен эле эмгекчил болуп тарбияланган. 1928-1952 жылдары колхоздун түрдүү жумуштарын аткарган. Башынан өткөн оор жылдарды сабырдуулук менен жеңген. 1952 жылдан 1960 жылдардын аягына чейин колхоздо уй багып, Элюбаш кунаажындан Элюбаш музоо алып багып өстүргөн. 1954-55 жылдары Кыргыз СССР Жогорку Советине депутат болуп шайланган. Жолдошу Кошоев Абдыкерим тылдын ардагери. 2-3 ул, 2 кыздын татыктуу тарбиялап өстүргөн. Азыркы мезгилде Кошоева Айганыш эненин 27 небереси, 89 чөбөрөсү, 17 кыбырасы бар. 2003 жылы 91 жашында Кошоева Айганыш эне дүйнөдөн кайткан. Мен Токторбаеванын Таңыр айылына караштуу Кызылтай айылындагы Мырзабек Жумаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 4-кы классынын окуучусумун. Менин чоңум Кошоева Айганыш 1941-45 жылдардагы улуу атамекендик согуш учурунда тылда эмгектенген. Көзгө жолоо, жашыл түскө кийинген, душман эмес, ант алдында ийилген, эр кайтарган чек аранын кыюусу, бабалардын каны менен чийилген. Эрке бекем курч темирден чабылган, маңдайында баатыр сүрүү тагылган, төрөлгөндө кулагында алардын баатыр болду атагыны жаңырган. Уран болгон бабалардын сөздөрү, чекти карайтпаш бактырбай өзгөнү, калкан сымал чек араны коргогон, карек какпайт баатырлардын көздөрү. Үйдөн мурун журтту койгон жогору, адал кылмат анын жакын жолдошу, аркар жеткиз аскадагы чийме жол, ошол чийме чек кайтарган азаматтын жолдору. От жүрөктү ийкеним деп кагылган, жер кайтарган чек арачы кабылган, душман келсе окуусунан журтума, чек арачы жого тийген чагылган. Тоң районунун жана айыл аймактарынын тарыхы, райондон чыккан белгилүү инсандар, райондун социалдык экономикалык өнүгүшүнө салым кошкон эмгекчилер жана райондун жетекчилери тууралуу маалыматтар чагылдырылган 2015 жылы жарык көргөн Тарыхта калган издер китебинде Айганыш эненин издери калды.